Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда маанайыңарды көтөрүп, биз жагымдуу маанай түзүп алалык. Күн дегенде көзүбүздү ачабыз, түн дегенде көздү жумабыз. Күн дегенде көздү ачабыз, түн дегенде көздү жумабыз. Балдар, күн, түн, күн, түн. Да сабагыбызды баштасак, мекен таануу сабагы. Бүгүнкү мекен таануу сабагынан күн жана түн деген теманы өтөбүз. Балдар, силер билесиңер күн менен түндү. Балдар, анда бул суроого жооп берип көргүлөчү. Күн менен түндүн кандай айырмасы бар? Азаматсыңар, балдар. Күндүз жарык болуп күн чыгат. Адамдар ар кандай иштер менен алектенип, бардыгыбыз кыймылда болобуз. Ал эми түн киргенде айлана караңгыга бөлөнүп, уктап эс алабыз. Күн баарыбызга, адамдарга, өсүмдүктөргө жана жаныбарларга нурун төгүп, жылуулук берет. Ал эми күн батканда асманга ай, жылдыздар чыгат. Айлана караңгыга бөлөнөт. Күн менен түн биригип бир сутканы түзөт. Бир суткада 24 саат бар. Балдар, силер күн, түн, сутка деген түшүнүктөргө ээ болдуңар деп ойлойм. Ал эми үйгө болсо тапшырма китебиңердин 58 бетин ачып, сүрөттөр боюнча өз оюңарды айтып бергиле. Күндөрдүн аталышын эсиңерге түйүп алгыла. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.